Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Адаттагыдай эле ушул кыргыздын улуулугун таанытуу же болбосо кудуреттүү улуу табылга деп ушу биз 21-кылымдын сырлары кыргыз элинин жан дүйнөсү ааламга жарактуу жөнөкөй болгондуктан ушу касиеттүү кылымдын кабарлары кыргыз элинин ар тараптан түшүп атат. Күн өткөн сайын ушу бизде да көкүрөк көз ачылып, көп байланыштар берилип, ошолорду реттеп, ушу улуу журтка, деги эле адамзатка жеткирүүнүн аракетиндебиз. Өзүңүздөр күбө болуп жаткандай, азыр учурдагы эл массасынын оор акыбалы, сырдуу кубулуштар, табигый кырсыктар, жыл мезгилинин өзгөрүшү, аты жөнү аныкталбаган оору сыркоолор, адамзаттын жырткыч мүнөзгө өтүшү, улуттар аралык үй бүлөлүк пикир келишпестиктер бул Теңирдин буйругу аркылуу эле ылгоо өткөн мезгилдин ачык белгилери болуп саналат. Чындап эле эртеңки күнүн эч ким элестете да албай калды. Ошондой убакытта айтылуу илгертен эми ушул олуялар калыгул олуя айткандай кой үстүнө торгой жуурт калаган заман болот дегендей, чындап азыр ушул мезгил келди. Же болбосо ушу дин Куран китебинде жазылгандагыдай бейиш заман болот дегендей, мына ушул бейишке айланып башталды. Кимдин керемети күчтүү болсо, ал табиятты башкарат дейт. Кудай бул илимин түшүргөндөн кийин терең касиетин да кошо берип, анан ошол адамга дүйнөнү багындырат экен. Улуулук мыйзамын билген адам улуттарды бириктирип, заманды жетектейт. Дүйнөнү багамдеген адамга Көкө Теңир эң кереметтүү энергияга айландырып, кереметтүү калория энергия түшүп, шарт түзөт. Жашоонун сырын Көкө Теңир бир адамга ыйгарат. Аалам сырын тааныган адамды Теңир кийип алып, дүйнө элин кризистен чыгарат же чындык аныкталат деп коет. Ошондо чындап ушул адам ата көрүнүп, кыргыз журтуна карапайым адамга, карапайым үй бүлөгө дегендей көрүнүп, анан илим түшкөндөн кийин ачык алып чыгуу үчүн бир адамга тапшырылып, бул көктүн буйругу менен ант алынып, иш башталгандан кийин ушу бизде дагы бир кандайдыр себеп менен өтө терең түшүнө бербесек дагы ушул кыш болбойт же болбосо зима не будет деди эле көрсө, бул чындап ушул көп жолду басып өтүп, жашыбыз 40-тан өткөн кезде керемет күчүбүз ордуна келип, анан ошол бир адам керемети менен табиятты башкарат дегендей, мына ошол бейиш башталды. Ак менен кара жоюлуп, ордуна жашыл менен көк пайда болду. Демек, табият жашыл болот, жай деле болбойт, кыштын чилдеси деле болбойт. Ошол убакта керек болсо азыр гүл 2ден ачышы мүмкүн, мөмө 2 эмес 3төн дагы бериши мүмкүн, ушундай бир мезгил келет. Ошентип жер эни дагы бир калорияга, энергияга толду. Ошол кезде адам көккө айланат. Көккө айлануу деген сөз адам мурун эч нерсени жаратып көргөн эмес, мынтип жазап көргөн эмес, ою менен башкарып көргөн эмес. Азыр ошол деңгээлге өтүш керек. Ошондуктан урматтуу улуу журтум, ушул ааламдык сабак убагында бүткүл аалам күчтөрү, арбайлар, мазариялери, жөлөмөлөр бир кызматта болушат экен. Ошо энергия аба аркылык. Ошо талкуу убакта бир бош отуруңуздар, өзүңөрдү эркин сезиңиздер. Адам эч нерсенин ээси эмес экен. Адамдын тегереги бүт энергиядан курчалган. Ошо мен улуу энергиянын ээсимин деп ичиңиздерден кайталап айтып, анан боштондукту пир тутсаңыздар, ошо энергия ички жан дүйнөңүздөргө кирип, касиетиңиздер толуп, же болбосо ошо өчкөн клеткалар таап, же болбосо өлгөн клеткалар тирилип дегендей, анан ушу көкүрөгүңүздөрдө бир сезим бийлеп, бир жан дүйнөңүздөрдө бир тынчтык болуп, өзүңүздөрдү бир эркин сезип, жаралуу максатыңарды билесиңер. Мына ушу табигый илим түшкөндөн кийин ааламдын сыры ачылды. Ушул табигый илим түшкөндөн кийин табият кызматын билдик. Ушул табигый илим түшкөндөн кийин адам өзүн таанып бир кызматына өттү. Адамзат жаралганда
деги эле сүйлөө мүмкүнчүлүгү болгон эмес, турмуштун мукташтыгынан сүйлөө мүмкүнчүлүгү пайда болгон. Таш доорун, темир доорун, техника доорун аттап өтүп, азыр ошол теңдик деген доорго же болбосо жаңы доорго келдик. Көптөгөн жолдорду басып өттүк. Феодализм, социализм, капитализм дегендей көптөгөн ошо 124 000 пайгамбарларга илим түшкөн. Бирок адамзаттын аң сезими бүгүнкү күнгө чейин ааламга жарактуу өнүккөн эмес. Ар бир доордун ошо өзүнүн илими болот экен, учур чагы болот, улуу илими болот, себеби ааламдагы, адамдагы тынымсыз чексиз өсүүдө. Касиет күчүнө кирет, элге эркин өсүү буйрулат, доор алмашат, адам ааламдык жашоого жарактуу жан дүйнөгө ээ болот. Ошентип көптөгөн эволюцияны басып өтүп, адамдын ошо эволюция, тажрыйба, эмгектин негизинде гени сүйөгү жетилип бош жаткан кара куш мээси иштеди, же болбосо анатомиясы кубулду, астрологиянын ордун аткарып баштады. Энергия менен жашоо керек бул доордо, же болбосо көк кандуулук менен жашаш керек. 21-кылымда ааламда дагы, жерде дагы жалпы закон өзгөрдү. Ааламдык мына мыйзамдар өзгөрүп атат. Ааламдык мыйзам, эски мыйзамдардын эч таасири тийбей калдык. Жерде дагы ошол саясатта дагы эски мыйзамдар жоюлуп атат. Ошол кезде Кудай күчүн жоет экен. Табыгы илим түшкөндөн кийин ар бир адамдын тагдыры өз колуна тапшырылды. Мындан ары адам өз тагдырын өзү түзүүчү, өзү жоопкер. Жаңы доор, же болбосо ошол астрология, Кудайдын орду жоюлуп, же болбосо бийиктеген кезде Кудай эмне кылат дегенде азыр жыйынтык гана чыгарат. Математика чыгарат. Же болбосо жаманга жаман, жакшыга жакшы. Калган бүт адамдын өз аракетинен. Адамдын кара куш мээси толук иштеп, жаратуучулук энергия бөлүп чыгарууга жетип калды. Ошо жаратуучулукка жетти. Ошондо көрүнгөн жашоону тейлөөчү ядро болуп калат адам деп айтылат. Ошондо мына көрүнгөн жашоону кантип тейлейт? Мына кимдин керемети күчтүү болсо, табият ага баш ийет дегендей, мына биз ошол мен ойлоп атам. Мүмкүн да көчүрмөлөр чыгар, менден өткөндө может энергиялуу адамдар чыгар, бирок быйыл ошол бейиш эми табият аты жоюлат экен, природа дегенде жоюлат экенде, эми рай деген болуп калат экен да, баягы ошол Куран китепте жазылгандагыдай бейиш деген. Ошол мына ошолор айтып жанагы 30 күн орозо кармансаң, 5 убакыт намаз окусаң, анан бейишке чыгасың дегендей, мына ушул күн келди. Азыр ошол анатомия өзгөрдү, экинчи кызматын башкарды дегенде, башталды дегенде ошо өлбөс, түбөлүктүү жашоо келди. Ошондо бизде жалган өлүм болуп келген да, мурун ушул жаныбыз ааламга учуп, телос өлүп келген, же болбосо адамдын ошол турбаты өлүп келген. Азыр болсо ошол да жоюлду. Ошондо жаңы доор, өлбөс, түбөлүктүү, боштондук жашоо келгенде адамдын анатомиясы химияланат, реакцияланып, мүнөзгө жетишип, чоң кызматка өтөт. Жалпы эле жылдыздардан адамзат үчүн жаңы программа буйрулду. Ошон үчүн адамзат жана ар бир өлкөдө тынчтык болбой аткан ошол адамзат боштондук үчүн күрөшөт, жол издеп жөнөйт. Ошондо эмоция, эволюция доору бүттү. Энергия аркылуу жашоо доору башталды. Ааламдан келген энергияны адам туура эмес пайдаланганда, энергия адамдын турпатын күйгүзүп, медицинанын алы жетпеген оорулар пайда болот. Ошо рак, шишик, жара, анан ошол ички органдардагы тетирсинче өз кызматын жоет. Бир гана доор мыйзамы даба болот. Кылым алмашкан сайын бардык мыйзамдар, илимдер, жашоо эрежелер эскирип, жоюлуп, жаңыланып турат экен да. Мисалы мына элдин системасы эле бир убакта кызмат кылса, азыр тарых болуп калды го. Ансыгандай ошол доор алмашкан сайын, же мезгил алмашкан сайын, же адамдын аң сезими өскөн сайын, ошол мыйзамдар эскирип, жоюлуп, анан кайра жаңыланып турат экен. Анан бул доордо ошол адамдын өзү жаратуучулукка жеткенде болуп атат. Адамдын ою менен аалам жердин айланып калганда болуп атат. Бүгүнкү күнгө чейин адам өзүнө өзү душман болуп келиптир да. Душман сырттан эмес экен, өзүнөн экен. Эмнеге дегенде, иньян философиясы менен жашап алыппыз. Мисалы мына ичитарлык, көрө албастык, менменсинүү, байлыкка берилүү, же болбосо ошол бийликти пир тутуу, өзүмчүлдүк, баягы өзүмдүн балам, өзүмдүн келиним, өзүмдүн кызым деп бирөөнү тең албастык. Ошол эле адамдын өзүнө
душман болуп келген экен, ошол адамды күйгүзүп келген экен. Анан аял эркек гармониясы. Эң биринчи азыр адам боштондукка чыгуу үчүн ошол адамдын кыйратуучу мыйзамдарын жоюшубуз керек экен. Мына бул жерде мынтип айтылат. Улуу кыргыз улуттарды боштондукка чыгарууга жоопкер деп. Анан эми баягы күн өткөн сайын клеткада ачылуу болуп, улам өзгөрүү болуп, бийиктелип, анан маалымат берилип атпайбы? Анан мен ойлочу элем, бул кантип боштондукка чыгарабыз деп. Көрсө ушул азыр мына могу тозок жашоосунан эле биз бейишке өткөрөт экенбиз, өлбөстүк жашоосуна өткөрөт экенбиз. Ошондо адам өлбөс үчүн эмне кылыш керек? Эки кыйратуучу мыйзамын жоюш керек. Ак кара, жаман жакшы, иньян философиясынан жоюшубуз керек. Боштондукка чыгышыбыз керек. Ошол убакытта убакыт да жокко чыгат экен. Убакыт жокко чыкканда учурчак менен адам жашап калат. Адам ошол боштондук энергиясына ээ болгон кезде көкүрөгүнө түшкөн ишти жасаса туура болот экен. Ал акыл менен жазабайт да, көкүрөгүнө түшкөн ишти жасаса туура болот экен. Ошон үчүн шайтан жок. Шайтан бул акыл менен жасап койгон иш эле ошол аягы шайтан болуп калат. Шайтан азгарып машинени уруп алып, же бирдемеге чалынып алып, анан шайтан шылтаа дейбиз да, аны өз колубуз менен жасадык, өзүбүз бардык, ал көкүрөккө келбеген ишти жасаганда ошол акыл шайтан деген ушул кеп экен. Ушул аял эркек гармониясы, мисалы бул эмне деген гармонияда болгондо аял катаандашат, эрге эрегишет, ал антип коюптур, бул мынтип сүйлөп коюптур деп бир баягы энергиясын жейт. Анан ошондо эмне болот экөө дегенде аял эркек болуп жашабайт, эгиз болуп жашайт дейт. Ошондо эгиздер бирин бири түшүнөт, ошол кезде экөөндө тең бир жаратуучулук иштеп баштайт экен. Ак кара жоюлуп, ордуна көк жашыл пайда болду. Табият атты өчүп бейишке, ал эми көккө айланат. Адам көккө айланат. Эски түшүнүк, ак кара иньян мыйзамы жашаган менен жер жашаган эл, жер, адам ар тараптан кырсыгат экен. Ааламдык мыйзам менен адам өзүнүн жашоого жаралуу максатын, милдетин билип, табият кызматын таанып, аалам сырын ача алат. Ошондо дин, саясат, философия, тарых, медицина, бай мамлекеттер жоюлат. Тарыхың деле кечээки бир күнбү, 1000 күнбү, ал бул өткөн тарых, бүткөн күн. Тарыхты кайталап жашоо бул адам өзү кырсыгат. Ошон үчүн учурчак менен анан эртеңкисин жаратып жашаш керек. Ааламдык мыйзамдар ишке кирди азыр. Ошон үчүн жана дүйнөдө бир багытын таппай атканы ошол. Ааламдык мыйзамга бул кыргыз элинин жан дүйнөсү туура келгендиктен бул кыргыз журту башчылык кылат. Дүйнө эли кыргыз элине биригип гана кутулат. Мындан ары сыйынуу эмес, сырдашуу жаратуу келди. Же болбосо жаратуучу доор келди. Табылма илимдин эч мындай табылма, искусственный илимдин эч сыры болбойт. Табыгы илим өтө татаал, көп кырлуу, көп сырлуу бар. Акчаны, убакытты, энергияны майдалап короткондон көрө адамды пендечиликтен чыгарып, ааламдык маданиятка өткөрүүбүз керек. Ошондо мына азыр дүйнө элинде изденип атат окумуштуунун баары. Адам ата 9 жыл жашаган деп мисалы, же болбосо 2000 жыл жашаган, 1000 жыл жашаган адамдар бар экен. Булар кантип өлбөй келген деп. Анан ошондо адамдын душманы өзү болуп келген экен. Ошол иньян, же болбосо ошо пендечиликке тишкенде адамдын периштеси учуп кеткен дейт. Же болбосо ошо жаратуучулугун жоготуп ийгенде адам пендечиликке түшүп кеткен дейт. Урматтуу улуу журтум, ошон үчүн улуу кыргыз улуу мыйзамды жаратпаса, адамзатты ортоңку жолго салбаса, тыптыйпыл болуп жоюлат дейт. Ошондо жалпы кыргыз элестеп өтө бербеш керек. Ар бир өзүн улуу кыргызмын деп сезиш керек. Анан адамзатты ортоңку жолго салбаса, улуу мыйзамды жаратпаса, тыптыйпыл болуп жайылат. Анан көрсө ушул улуу мыйзамды мен таптым десем болот. Ошол мына мен өзүмдүн жүзүмөн көрүп атам. Күнүндө ошо бетимдеги бырыш кетип, түшүнүгүм бийиктегенин көрүп атам. Баягы ак кара философиясын биз деле эми байлыкты урундук, ар нерсени башыбыздан өткөрдүк, өйдө төмөн турмушту өткөрдүк. Күн өткөн сайын ошол нерсе башыман алыстап, мындай жан дүйнөм тынчып, боштондукту пир тутуп, мындай эркин жашоодо жашап атам десем болот.
Адамдын түшүнүгү канчалык бийиктеген болсо, ошончолук турмуш сыноосунан, оору суркуудан кутулууга болот. Адамзат оңолсо, табият деле, адам деле, аалам деле өз огуна иштейт, тынчыйт. Жаратылышка адамзаттын жан дүйнөсүнүн таасири өтө чоң. Табиятка адамзаттын жан дүйнөсүнүн таасири эң негизги ролду ойнойт. Адамзаттын жан дүйнөсү өнүкпөсө, жаратылышта түркүн коопсуздуктар, кырсыктар, кыргындар, сүрүүлөр, өлүмдөр, оорулар көбөйөт. Жан дүйнөдө жаратылышты коргоочу касиет болот. Ошондуктан азыр табият менен гармонияга өтүш керек. Аял эркек менен гармонияга эмес, табият менен гармонияга. Ошондо табияттан көп сырлар бир адамзат үчүн берилип турган экен. Ошон үчүн улуу кыргыз эч качан табият менен тирешпептир. Сырын билип, пикирлеш болуп, сырдаш болуп алган экен. Керек болсо сыйынып туруп жетектеп алган экен. Керек болсо ааламды сыйкырлап башкарган экен. 21-чи кылымда адамзаттын турпаты, анатомиясы чыныгы өзүнүн кызматын аткарат же кубулат. Турпат чыныгы кызматын аткарганда өлүм жоюлат. Түбөлүктүү өмүр өткөзөт. Адамдын чыныгы турпаты кызматына өтүү үчүн чоң бурулуштарды басып өтүш керек. Эски психологиядан кетиш керек да такыр эле. Мисалы байлыксыз жашоо, бийликсиз жашоо, өзүнө ишенип жашоо, өзү жаратып жашоо деген бул адамдын башына келип көнгөн эмес да. Бирок багыт жок. Эгер эскиче иштесек, эскиче жашасак, адамдын анатомиясы өзүн күйгүзүп коет. Жара болушу мүмкүн, шишик болушу мүмкүн, ар кандай жараксыз оорулар пайда болушу мүмкүн. Адамдын чыныгы турпаты ушундай бир бурулушту басып өтөт экен, ошол кезде адамдын психологиясы дагы аябай өнүккөн деңгээлде иштеш керек. Адамдын турпаты көрүнгөн жашоону тейлөөчү, башкаруучу ядро болот. Башкаруучу. Көрүнгөн жашоону адам тейлесе болот экен да. Себеби адам өзү ааламдын ого экен, Аллахтын ого экен. Азыр ошо адам жаратканда Аллах ошого карап жыйынтык чыгарат экен. Мына сыйынып көп адам жүрөт. Ооруп жатып деле Кудайга жалынып ыйлап аткан болуп атат. Бирок эмне таап атат? Кайра эмоция болуп атат, кайра кыргын сүргүнгө түшүп атат. Же болбосо мына өзүңө өзүң ишенсең, анан сага Кудай жакшы адамдар жардам берген атпайбы? Ошон үчүн өзүңдү өзүң жарат, бою. Мына ошол жерде айтылып атат. Улуу кыргыз касиети менен гана дүйнөнү башкарып калат деп. Ошондо бир кезде кыргыздын башына күн түшкөндө, кыйын күн түшкөндө көктөн буйрулуп, Кудайдын буйругу менен нур денелүү Манас атабыз жаралып, касиети менен, касиети болгон үчүн кара күч менен үзүлгөндү улаган, чачылганды жыйнаган, чегиндирген, багындырган. Азыр болсо ошол кезде Манас атам аркылуу кыргыз дүйнөгө бир 10% белгилүү болгон болсо, азыр 100% белгилүү болот дейт. Мына ошол кыш жоюлат. Мен буга 100% айта алам. Жайда жоюлат. Чындап бейишке айланат. Адам ошо 100 жылдап, 1000 жылдап, 500 жылдап жашап өлбөстүккө өтөт. Азыр маселе материалдык мирден өтүп бүтүптүр адам. Материалдык мирден. Эми азыр психологиялык мирден өтүш керек экен. Же болбосо жөнөкөй эле өткөндө атаң карыса бала барып мал жайын, коро жайын алыш керек го, караш керек го. Ата ордуна отуруш керек го. Анысы кандай ошо көп жылдык эволюциянын жана көп жыл басып өттү да, таш доорун, темир доорун, коло доорун, чатыр ойлоп тапты, бус ойлоп тапты, кылыч ойлоп тапты, темир ойлоп тапты, техника ойлоп тапты дегендей. Ошону басып өтүп турган адамдын гени жетилиптир да. Бош жаткан кара куш менен ишке түшүптүр. Анан ошо кезде адамга убакыт жоюлуптур. Анан ошо кезде чоң бир өзгөрүү болуптур. Же болбосо күн түшүптүр десек болот. Эми адам өз тагдырын өзү түзүүчү экен, өзү жоопкер экен.
урматтуу улуу журтум, ошон үчүн азыр сыйынуунун заманы эмес, азыр сырдашуунун заманы. Сырдашуу деген мына бир маалыматты алып, жазып, жеткирип, уялбай этпей эле мына этап менен улуу журтка, адамзатка айтып берүүгө, жеткирүүгө, багыт көрсөтүүгө аракетимди кылып атам. Бул сырдашуу деген сөз. Ошондо өзүмдүн жашоого жаралуу максатын билген адам бул. Кызматын кылган. Мына ошол нерсе. Азыр байлык берип адамды багындыра албайсың. Жалган айтып багындыра албайсың. Азыр кыргызды мактап, улуулугун таанытып гана ордуна отургузса болот. Ким кандай кабыл алса ошондой кабыл алсын. Ар кимдин жан дүйнөсүнө жараша күнү өтүп атат. Жан дүйнөсүнө жараша жашоосу түптөлүп атат. Бирок эскиче азыр байлык адамзаттын башына баляны гана үйөт. Мындан ары байлар аябай банкрот болот. Себеби элдин рызкысын булар топтоп алган экен. Ошону элге берчү мезгил келди. Ошондуктан азыр бул табигый мыйзам күндөн күнгө күчөгөн сайын адамдын акылы эч нерсени чече дагы, жетектей дагы, токтото албай атат. Тозок деген мына ушул жер жашоодо болот. Тозоктун 90 түрү бар. 40 кырсыгы бар. 50 эволюциясы бар. 10 эле ооматы бар. Анан бейишке барабыз, бейишигечи, бейиши эшигин ачат деген мунун баары эски түшүнүк. Бейиш ушул жер жашоодо башталат. Анда эмне Марста барбы? Особняк. Мына ушу аябай деңгээле жеткен кезде баарына кайыл болот адам. Элдин баары бир мүнөзгө өтөт, бир түшүнүк өтөт, карама каршылык жоюлат, мына барып кааласа каалабаса дагы. Себеби бирөөгө карама каршылык кылсаң, азыр сен өзүң 3 эсе банкрот болосуң. Адамдын укугу ушинтип корголот. Мына азыр өзүңүздөр байкап көрүңүздөр. Мына жаратуучулук доор иштеп аткан ушул. Азыр эң биринчиден силер оюңарды реттегиле. Оюңарды реттегиле. Өзүңөрдү өзүңөр соттогула, өзүңөрдү өзүңөр оңдогула, эскичиликтен кеткиле. Экинчи мээрим төккүлө. Үчүнчү жаратуучулукка өткүлө, энергия бергиле адамга. Мурун эволюция, эмоция менен жашап келгенбиз. Азыр энергия өткөрүш керек. Энергияны өткөрбөсө, же болбосо мээрим төкпөсө адам өтө кырсыгат. Бул бейиш деген мыйзам. Улуу чындык китеби бул бейиш мыйзамы. Бейишке бул батыштын техникасы элчилик кылат. Мына дүйнөнү көрүп атасыздар. Ошол ак кара менен жашаган мамлекеттер кырсыгып атат. Ошон үчүн уруш башталып атат ал жерде. Ошо энергияны алар тетиргиштетип атат. Терак болуп атат. Байлык үчүн, бийлик үчүн күрөшүп атат. Ошентип биз жерде табият аркылуу гана кыргыз журту дүйнөнү тегеретип тегиздейт. Же болбосо биз жерде айтылат, бир адам гана ою менен алтын доорду куруп коёт деп. Бизге да ошо көп берүүлөр берилген. Табиаттын кырсыгын токтотуп бер деп батыш сизге кайрылат деп. Адамзатка сиз шарт окуйт экенсиз деп условия коет экенсиз деген сөз. Сиздин оюңуз менен дүйнө тегеренип тегизделет деп. Баягы чыныгы кыргыз, чыныгы сөздөр, чыныгы күчтөр, чыныгы иштер менен гана сакталат дегенде. Ооба мен айта берчү элем. Мен качан түшүнгөндө, мен качан энергияга толгондон секрет эмескен, элге тез эле жеткирип коет экенмин деп. Ошон үчүн урматтуу улуу журтум, ошо бал китептерде жазылгандай бейиш үчүн күрөшөлү азыр. Бейиш деген эмне? Мына мындай эле жашооңуздарды карап көрүңүздөрчү, кыжаалаттан чыгыңыздарчы. Могу эки көз тозок алып барып койбодубу? Көрө албастыкка, ичи тарлыкка өмүрүбүздү азайтып койбодубу? Жашыбызды кыскартпадыбы? Боюбузду кыскартпадыбы? Мына 40 жаштын тегерегинде балдар өлүп атат. Мына бул жерде айтылат. Анатомия экинчи ордуна, чыныгы кызматына өткөндө кубулганда психологиялык оорулар көп болот деп. Мына азыр жөн басып жүргөн адамдын деле ордунда эмес. Сөзүн эптей албай атат, бирөөгө бирини кеп түшүндүрө албай атат.
10'dun biri, 100'tün biri психбольницага түшүп атат. Анын баары ошо энергиянын келгени. Дененин ошол кызыл кандуулук менен иштеп койгондо ошол дененин күйүп аткандыгы. Өтө шашылыңыздар. Бул жерде жазылат. Эгер ошол иньян философиясы, аял эркек гармониясы өчпөй калса, денеден бир уулуу зат иштелип чыгат дагы, айыкпас дарттар пайда болот, сактоого кеч болуп калат дейт. Ошон үчүн бул жерде кыргыз ааламдан келген өкүлүбүздүн далили ушул ааламдык байланыштарыбыз, ааламдык дастандарыбыз деп аткан ошол. Ошон үчүн улуубуз биз. Адамзатка башчы болобуз. Бүгүн кул, кылмышкер, жетимсиреген кыргыз эртең дүйнөгө башчы болот деп аткан ошол. Ошон үчүн мен айтат элем, динден чыгыш керек. Дин бул ак кара. Иньян бул. 4төн келинчек алып коюп, алар кысылып атат. Эми ошолорду көтөрүлүш башталат. Кысылып баштайт. Кайталанма жашоодон азыр адам тажап атат. Өзүңүздөр байкаңыздарчы, кайталанма жашоодон адам тажап баштады. Бийлик, байлык деген түшүнүктөн чыгыш керек. Өзүмчүлдүк түшүнүктөн чыгыш керек. Бул дүйнөлөшүү, ааламдаш убакта жеке жашоо, тиричилик эч кандай жүрүшпөйт. Эл үчүн жашап, эл үчүн үйрөнгүлө дейт. Эл үчүн партиясын арбайлар партия кылып алды дейт. Ал эмне деген сөз? Ушу мына арбайлар ар кимди кийип алып иштөөгө укуктуу. Арбайлардын укугу бар. Улутун жеригенде тааныгысы келбегенди айыптоого, кырсыктырууга. Урматтуу улуу журтум, кыргыз бул адам эмес, кыргыз бул пенде эмес, кыргыз бул кул эмес, кыргыз бул шаман деп айтылат. Мына шаманчылыгын колдонуп келген го. Мына биз шаманчылык менен, мына 2 күн 4 күн мурун мен айттым эле, өзүмдүн баракчама жаздым эле. Бир 2 күн жамгыр жаадырып коюшум керек экен деп. Сиздерге бир жомок сезилип аткандыр, бирок ошондой кереметтер ачылат адамдын. Айттым эле 33 градустан мен ашырбайм деп. Ошого мен аракет кылам. Ошентип табият бейишке айланат. Мөмөнүн чоңдуктарын карап көрүңүздөр. Мына ошондо бейиш болот да. Малга чөп камдабасаң, отун суудан бир зарыл болбосоң, көңүлүң жай болсо, өлбөстүк үчүн күрөшүп атсаң, азыр өлүм өтө кыйын болуп калды, өлүш өтө кыйын болуп калды, албайт азыр өлүш. Жөн эле жан соогалап жатып калышыңыздар мүмкүн. Ошон үчүн өлбөстүк үчүн, боштондук үчүн күрөшүңүздөр. Эң биринчи нерсе ошол. Ошон үчүн психологиялык мир келди. Мына бизге барат ишканабызга азыр. Келген кишини бир 10 мүнөт сабак өтүп, көкүрөгүнө колубузду койгондо уктап калып атат, 1 саат, 1,5 саат. Башкадан болуп калдык деп атат. А бул илимде так айтылган ааламда. Жанын сурап, бата сурап сизге барат деп. Ана мен таң калчу элем, кантип жаны менде болду экен деп. Анысы кандай ошо энергия өчүп калат адамда. Мына ушу улуулук ушул, урматтуу улуу журтум, кыргыздын. Мына башка улутта бата сурап барабы? Назарынан бир маани береби? Караңгы сырларга маани береби? Бата чын ниеттен ыраачылык менен берилсе, толук кабыл болот дейт. Анысы кандай мына жомоктор тирилди. Могу жазалыма закондун баары өштү, тозокко түштү булар. Күн өткөн сайын. Мына биз ошон үчүн пендечилик закон жок болду, кыргыз дүйнөгө ок болду. Кайып дүйнө карып болду, жалган дүйнө жок болду, жомок дүйнө башталды деп мына ошондой мантралар менен бийлик кылабыз. Ошентип Кыргыздан чыккан бир ыйык адамдар дүйнөнү тегеретип, тегиздеп, табыгы илимге алып келет. Адамзатты ушинтип бириктирет. Табыгы илим боюнча, жаңы доор боюнча суроо жооп болсо, урматтуу улуу журтум, байланыш телефонум 550 788 188. Эмики аталар күнүндө, арбайлар күнүндө кечки 6:30 жоолукканча сак саламатта туруңуздар. Өзүңүздөрдү өзүңүздөр жазап, өзүңүздөрдү өзүңүздөр боёп, өзүңүздөрдү өзүңүздөр жомоктоштуруп, өзүңүздөрдү өзүңүздөр программалаштырып, жаратуучулук ордуңуздарга өтүңүздөр. Эч кимден жардам күтпөңүздөр. Көкүрөгүңүздөрдөгү кыш жоюлуп, жазга айлансын. Ошол адамды мына көкүрөгүндөгү түшүнүк
табиатка чагылат дегендей, табиатта жакшы жашоо, бейиш жашоо башталсын. Адам өлбөстүккө өтүп, эртең улуу журт адамзатты боштондукка чыгарып, могу тозок жашоодон куткарып калсын.